Мен убагында ата энелерге ушул акча чогултуу боюнча сөз бергем да, ушуну мониторинг этип карап берем депчи. Бир аз эле колум бошогондо анализдегенге аракет кылам. Негизинен биздин мектептерде 3 проблема бар экен да. Биринчи проблема бул ошол ата энелерден акча чогултуу. Экинчи проблема директорлордун, мугалимдерден акча чогултуусу. Андай дагы бар экен. Анан үчүнчү проблема бул эми ойго келбес проблема экен, бирок бар экен. Кээ бир мугалимдер ушундай мафия болуп алыптыр, директорду коркута алышат экен да. Ушул 3 проблема бар экен биздечи, мектептердечи. Мунун чечүү жолдорун издеп көрөтөм, мен деле сиздей эле жооп бермекмин болуш керек, сиздин ордуңузда болсо. Оор болуп атат да, чындап элечи. Анткени мындайча айтканда бул чогултуулар добровольный экен. Бирок практикага келгенде бул добровольный эмес экен да, коркутуулар аркылуу келет экен. Ошол себептен менде сизге бир суроо бар. Эми ата энелер ар кандай ойлонот экен да, кээ бирлер макул экен, кээ бирлер бере албайт экен тилекке каршы. Бирок бардык эле ата энелер ушул чогултууларды бергенге аракет кылат экен да. Сиз түздөн түз, эгер мен ушуну демилгелеп көтөрсөм, түздөн түз бир 2-3 мектептин ата энеси менен жолуга аласызбы мен? Жолуга алам. Болду, анда биринчи проблема бүттү. Сүйлөштүк аны, мен ошону аракет кылам. Экинчиси, сизге эмес, анткени сиз жаңы эле дайындалып келип атасыз, сиздин бул замдарыңызга болуп калат го дейм бул суроо. Алтын тамга деген эмне бул? Алтын тамга деген бул биринчи класстан 11 класска чейин жалаң 5 менен окуган окуучулар өзгөчө аттестатты алышат. Ошого атайын жанагы тесттерден өтүшөт предметтер боюнча. Ошол предметтерден эгерде тастыктаса, урматтуу министр, угуп койсоңуз мен билем муну. Тастыктаса, демек алтын тамга деген жана өзгөчө кызыл түстөгү аттестат алат. Эмне керек аны? Силер 11 жыл ошол окуучуну окутуптур, андан кийин силер 11 жылдан кийин мындай өзүңөр не уверенсиңер ошонун 5ке окуганына? Алтын тамганын дагы өзгөчө өкмөттүн токтому менен буларга тапшырууда жеңилдик берилген. Себеби эгерде алтын тамга статусун алган кызыл аттестаты бар болсо, аларга жана конкурс болуп калса, аларга приоритет берилет. Жок, сиз мени түшүнгөн жоксуз. Алтын тамганын өзүнүн эмне кереги бар? Силер 11 жыл окуучуну окутуп атасыңар. Окуучуну өзүңөр 11 жыл отличник кылып алып келип атасыңар. Анан 11 класска келгенде анан кийин силер мындай өзүңөр сомневаться этесиңер ошону отличник экенине. Бул тышкы баалоо деп айтсак болот да. Тастыкташ үчүн. Жок, силер бүт отличниктер мындайча айтканда бул тестти сдавать этет, туурабы? Ерлан мырза, бул тышкы баалоонун бир кошумча элементи да. Билим берүү министрлиги окутпайт ар бир мектепте окуучунучу. Мисалы былтыр билим берүү министрлиги окутат. Эрлан Калчыбаевич, былтыр мисалы бул мектептин директоруна кошумча сыноо. Мисалы былтыр 2000ден ашуун тапшырган баланын басымдуу бөлүгү алтын тамгадан тапшыра албай калды. Бул мектептин директоруна бериле турган баа болот. Бул мындайча бүгүнкү тил менен айтсак, сертификация катары кабыл алсак болот да муну дагычы. Анткени ал ыктыярдуу. Мен отличникмин. ОРТга тапшырганда менде льгота болот деп бала тапшырат. Эгер тастыктай алса мектептин сапат көрсөткүчү, тастыктай албай калса мектепте жөн эле формалдуу нерсе берилип атыптыр деген түшүндүрөт. Жок, анан макул, анда ошондой болду деп коелу. Директор кандай ответственность бар ошого? Сиз айткандай болсун. Мектеп директоруна билим Заврайнодон баштап билим берүү министринин деңгээлине чейин баа берилиш керек. Мисалы бизде Надира Сынташевна билим берүү министрлиги баа бериш керек кайра, туурабы? Бериш керек. Эми карап туруңуз. Сиз айттыңыз мага, биз окутпайбыз дедиңиз, окуучуларды, мугалимдер окутуп атасыз. Биринчи силерден түшөт, анан мугалимге чейин барат. Силер баштайсыңар окутупчу. Ошон үчүн бул бизге Каныбек Капашевич бияка келип туруп өзүнүн эмесин айтып берип атат. Силер окутасыңар. Эми карап туруңуз. Мага азыр угуп турсаңыз, эми экинчисин карап туруңуз. Мен тиги жылы ушул силердин алтын тамгаңар менен көмүлүп калдым. Анткени суроолор туура эмес. Бир мектепте мындайча окутса, тияка барганда суроону башкача берип атат. То есть мектептер разный да, туурабы? Өзүңүз билесиз. Частный мектептер бар, ар кайсы мектептер бар. Окутуу методикасы ар кандай. Аны силер кылгансыңар.
немецкий бар, математический бар, тигинси бар, бунусу бар. Суроолор дагы дал келбей калып атат да ошолоргочу. Анан дагы бир жерин айтып кетейин мен силерге. Дагы бир жолу айтып атам. Рахмат. Аппарат.